Кыргызстанда күйүүчү май кымбаттады. Эми аскерде кызмат өтөгөн жоокерлерге жогорку окуу жайга өтүүдө артыкчылык берилет. Алдыда ушул жана башка жаңылыктар менен ынтымактын эфирдик убактысын кабарлардын күндүзгү чыгарылышы улантат. Түз эфирде мен Дөлөтбек Кочкорбаев. Саламатсыздарбы? Манас аэропортуна жакын жайгашкан дача суу конушунда туура 1 жыл мурун учак кырсыгынан каза болгондор эскерилди. Кырсык болгон жерде жергиликтүү жашоочулар, кырсыктан жабыркагандар жана жакындарын жоготкондор жарандык активисттер Куран окушту. Ошондой эле учак кырсыгынын курмандыктарын эскергендер маркумдарга арналып тургузулган эстеликтин алдына гүл коюшту. Бийлик өкүлдөрүнүн иш-чарага Сокулук хакимиятынын өкүлдөрү катышты. Буга чейин 13 январда кырсык болгон жерде эстелик ачылган эле. Былтыр 16 ноябрда эртең менен дача суу кыштагына Туркиянын ACT Airlines компаниясына таандык Боинг үлгүсүндөгү жүк ташыган учак кулаган. Андан жергиликтүү 35 тургун, 4 учкуч курман болгон. Өлкөдө күйүүчү май кымбаттады. Январдан тарта баа 1,5%га көтөрүлгөнүн монополияны жөнгө салуу агенттиги кабарлады. Мекеме кымбаттоонун себебин Орусиядагы күйүүчү майдын кымбатташы менен түшүндүрүүдө. Агенттик өлкөдөгү күйүүчү майдын жетишээрлик өлчөмү бар экенин кабарлады. Учурда Кыргызстанда 92 маркасындагы бензиндин 1 литри 40 сом 90 тыйын болсо, ал эми АИ 98 бензини 48 сом 80 тыйындан сатылууда. Аскерде кызмат өтөгөн жоокерлерге жогорку окуу жайга өтүүдө артыкчылыктар берилет. Аскерлердин макамы жөнүндө мыйзам долбооруна президент Сооронбай Жээнбеков кол койду. Өлкө башчы аппаратынан билдиришкендей, аскерде кызмат өтөгөндөр үчүн баштапкы орто жана жогорку окуу жайга өтүүдө жеңилдиктер каралат. Андан тышкары өзгөртүүлөргө ылайык алардын жалпы республикалык тестирлөөдөгү жыйынтыгы 3 жыл күчүндө болот. Өкмөт башчы Сапар Исаков баштаган делегация Давостогу бүткүл дүйнөлүк экономикалык форумга катышат. Өкмөттүн маалыматына ылайык, экономикалык форум 23 январда Швейцариянын Давос аймагында өтөт. Форум алкагында премьер-министр Исаковдун башка өлкө жетекчилери менен жолугушуусу пландалууда. Сапар Исаков жетектеген делегациянын курамында кимдер болору жарыяланган жок. Давостогу форум дүйнөдөгү кадыр баркты экономикалык иш-чаралардын бири. Быйыл 23-26 январ аралыгында өтчү форумга 60тан ашык өлкөнүн жетекчилери, 1000ден ашык эл аралык уюмдун өкүлдөрү катышары күтүлүүдө. 48 жолу өтүп жаткан бүткүл дүйнөлүк форумда дүйнөнүн келечеги талкууланат. Акылдуу шаар долбоору өлкө аймактарында дагы ишке ашырылат. Бул тууралуу өкмөт башчы Сапар Исаков билдирди. Айтымында мамлекеттик органдардын өкүлдөрүнүн жумушчу топ түзүлөт. Ал региондордо камераларды орнотуу жана ага чейинки даярдык иштерин аткаруу маселесин карайт. Бишкек жана Ош шаарларына акылдуу шаар долбоору ишке ашырылган соң аймактар камтылат. Программаны ишке киргизүү ушул айдын акырында башталат. Бул максатта кытайлык инвесторлор 60 миллиард доллар жумшоого даяр. Белгилеп кетсек, 2018 жыл Кыргызстанда аймактарды өнүктүрүү жылы деп жарыяланды. Курулуш эрежелерин сактоо боюнча жоопкерчиликти күчөтүү сунушталды. Жогорку кеңештин транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш боюнча комитетинде каралган долбоорго ылайык шаар куруу жана курулуштардын аткарылышына жоопкерчилик күчөтүлүп, бул чөйрөдөгү ченемдик укуктуктар тартипке салынат. Эксперттик иштерди жетиштүү аткарбагандар, курулуш ченемдери менен эрежелердин сакталбагандарды жоопко тартуу күчөтүлөт. Долбоор аркылуу шаар курулушунун комплекттерин, имараттар менен курулмалардын этап менен долбоорлоону жана курууну ишке киргизүү белгиленген. Мыйзам долбоору 3-чү окууда жогорку кеңештин жалпы кароосуна жиберилди. Баткен шаарындагы азык-түлүк базары санитардык талапка жооп бербейт. Товарлар соода күркөлөрдө эмес, жерде жайылып сатыла берет. Жада калса тез бузулуучу азыктарда, муздаткычтарда сакталбайт. Сатуучулар абалды шарт жоктугу менен түшүндүрүшөт. Тартипке келтирүүгө жергиликтүү бийлик тараптан азырынча алгылыктуу кадам жок. Базардын абалы боюнча Фируза Аскарбек кызы кенен сөз кылсын.
Аптанын жекшемби жана жума күндөрү гана иштечү азык-түлүк базарында санитардык талаптар так сакталган эмес. Жашылча жемиш, ун майлардан тартып тез бузулуучу азыктарга чейин жерге жайып сата беришет. Документ бар, неге документ жок? Представить этесиз, документтериңизди көрсөтүңүз, не соответствует. Эреже боюнча азык-түлүктөрдүн баары үстү жабык павильондо сатылышы керек. Тез бузула тургандары көрсөтүлгөн температурасына жараша муздаткычта сакталышы абзел болчу. Үстү ачык абалда сатылышы кардарларды чоочулатпай койбойт. Ошентсе да соода кыла беришет. Анткени шаарда мындан башка базар жок. Бар жок, ачык турган менен мисалы үчүн алуучу да башка жерде болсо, талапка жооп бере турган, санитардыкка жооп бере турган жерде сата турган болсо, биздин Баткен областы ошого жооп бере турган жер болсо, биз ошону от душа алмакпыз да. Мына оорулар пайда болуп атат, сарык болуп атат, башка оорулар болуп атат. Муну эмне кылыш керек? Бул санитария иштебей атат да буга. Сөз болуп жаткан базарда 100гө жакын сатуучу соода кылат. Арасында Тажикстандан келгендер да бар. Баары эле санитардык талаптардын сакталбаганын моюнга алышат. Ошентсе да соода жүргүзүүгө аргасызбыз дешти. Бул эч кандай жооп бербейт да. Бизде мисалы үчүн базар шарт жок да. Мына мисалы үчүн мына колдорубуз, мына жубайык десек бир баклажка суам таппайбыз да. Мисалы үчүн чек алып атат, алиги так жай берип атат да. Неме болуш керек да. Ошо условияны биринчи базарком кылып бериш керек. Биринчиден. Экинчиден ошо условияны кылгандан кийин элдердин адамы 50 сом албасын, 100 сом алсын, ушу талапка жооп берсин. Эч кандай водопроводда сууда кирген эмес. Ар кимиси каалагандай коюп алып туруп сатып атышат. Хотя бы үстүнүн дагы жаап койгон жок. Тез бузуучу тортордун буга чейин дагы изоляцияда болду. Башаламандык орун алган азык-түлүк базары 2006-жылы түзүлүп, АТП акционердик коому тарабынан иштеп келет. Бирок ушул күнгө чейин шарттары жакшырбай турат. Анткени базар жумасына 2 күн гана иштеп, түшкөн акча аны оңдоп түзүүгө жетишсиз экен. Ошентсе да жаз алдынан суу тартылып, орундуктар каралмакчы. Эми кулагаса мына неме водоканалар менен сүйлөштүк, кулаа жазда мына жаздын алды менен водоканал плевич кулагас. Орундуктар бар, кээде баруу азырынча кээ жерде жок. Мына жаздын алды менен орундуктар кылабыз. Базар мындан 12 жыл мурда түзүлүп, ага чейин автобаза болуп турган. Башында базар жекшемби күнү гана иштесе, акыркы 3 жылдан бери жума күнү да соода жүрүп калды. Учурда ал жерде аптанын 2 күнү гана базар болсо, калган күндөрү шаар ичиндеги унааларды токтотуучу жайга айланат. Фируза Аскарбек кызы, Жыргал Абдижали уулу, Ынтымак, Баткен шаары. Мына ушундай кабарлар жаңылыктардын кезектеги чыгарылышын жыйынтыктайт. Бул жана башка маалыматтарды Ынтымак Чекиткейжи сайтынан да алсаңыздар болот. Сайттагы жаңылыктар күн сайын жаңы маалыматтар менен толукталып турат. Кабарлардын толукталган чыгарылышын кечки саат 7-де тамашаласыздар. Мен сиздер менен коштошом. Аман туруңуздар.